чейин түнкү жарык мына центральный көчөдө бар эле, бирок ал дагы эски болуп, иштебей жараксыз болуп калган. Азыр эми ички көчөлөрүндө түнкү жарык болгон эмес. Азыр эми мына 10 көчө Акжар айылынын ичинде бардык көчөлөргө түнкү жарыктар коюлду. Элдерге ушунчалык ыңгайлуу болду. Ушунчалык ыңгайлуу болушту, азыр ушунчалык сүйүнүп турушат. Бул проектинин бизге кылган салымы элге аябай пайдасы тийди. Бул проектинин салымы кандай жактан пайдасы тийди? Бул жерде элдердин биримдигин күчөттү. Элдер ушуну биргелешип иш кылганды үйрөнүштү. Элдер ынтымакка чакырылды ушул проекттин негизинде. Себеп дегенде бул бизде утук деген. Бул түнкү жарыкты эле койдуртуп албастан, бул жерде билим алышты. Топ менен иштегенди үйрөнүштү. Бизге аябай чоң салымы тийди да. Айтсаңыз, ушул кандай эл тарабынан кандай эл тарабынан да акча Жалпы мунун сметалык баасы 2 миллион 600 миң сомдук болду. Өкмөт тарабынан 452 миң сом өкмөт тарабынан акчалай жардам болду. 650 миң сомдук мына айылдын тургундары өздөрү топтошту. Калган акчанын каражатты USAID проекти өзү колдоп беришти. Андан сырткары бул жерде кандай адамдар менен иштешкенди үйрөтүштү булар. Кайрыла турганды үйрөнүштү. Мисалы үчүн акимчиликтин резерв фондунан кайрылганды үйрөнүштү. Ушундай письма жазышып, жогорку кеңеште иштегендерге кайрылганды үйрөндү. Кандай кайрылыш керек? Болобу, болбойбу? Мыйзамдуу, мыйзам. Сырттагы мигранттар менен айылдагылар пайдаланышты. Себеби мигранттарга ушул иш боюнча айыл өзүнчө отдельный бир группа түзүшкөн. Кандай иш болсо, кандай жаңылык боло турган болсо, кандай иш аткарылган болсо, ошол жерге түздөн-түз бири-бири менен байланышып турушту. Себеби башында ишенбестик пайда болгондо демилгилүү топ деген аябай күн-түн жакшы түшүндүрмө иштерин бир баштагандан кийин уже элдер түшүнүп алышты. Өздөрү талап кылып атышат. Качан башталат? Кандай болот? Качан биз акчабызды жөнөтөбүз? Деп ошондо бая 1000 сомдон баштап ар бир жаран 16 миң сомго чейин жардам бергендер болду. Анан кийин мындан сырткары айылда өзүнүн коом түзүлгөн экен. Мына ушул айылдачы Бишкек коому, Ош коому, Россия коому деген. Ошо коомдор биргеликте сырттагылар дагы акча салып беришти. Бир эле бул эмес, бир ушуну үйрөнгөндөн кийин бир түнкү жарык эмес, башка иштерин да бүтүрүп алышты. Бизге ошол утук болду да. 452 түтүн жашайт ушул Акжар айылында. 2800 калк жашайт. Ушул жерде. 10 көчөгө коюлду. 8,5 километр жерге жарыктандырылды. Ооба, 10 көчө барды. Айылда түнкү жарык бардыгы проблема чыккан жок такыр. Бир жерде дагы калган жок. 10 көчө дегени менен кээбиркилер кичинара көчө болгону, кээбиркилер өтө узун көчө да. Ошо менен бардык жери, даже буяк көчөлөрдөн бертин бардыгы жарык менен камсыздалды. Бул биздин Акжар айылынын тургундары ушу демилгелүү топ түзүп, көчөгө биздин улуу инсандар, ветерандардын атын коюп беришкен. Ошолордун атынан эме алып, көчөгө жарыктандыруу киргизебиз деп демилге көтөрүшкөндөн биз ошо Кайназаров көчкөн баятында көчөнүн атына коюлган, атабыздын атына демилге көтөрүштө эле биз уул кыздары элдин демилгесин жөн карап тура албай ошо өзүбүздүн салымыбыз бир 20 миң салым кошуп, атабыздын атына деп 20 миң салым коштук. Бул жарыктандыруу азыр эми биздин окуучулар эрте калат, кеч калат, кары картаңдарыбыз бар, мечитке каттагандар бар. Той тамаша болот экен, жамандык жакшылык болот. Кечиндеси жарыктандыруу болгону бизге эң керектүү нерсе деп ошону колдоп элдер ушу иш чараны алып барып. Ошол бизде азыр 10 көчө жарыктандырылды. 10 көчөгө тең ошол аты коюлган инсандардын уул кыздары өздөрүнүн демирчилигин көрсөтүштү, салымдарын кошту. Андан сырткары коомчулук, жигердүү жарандар долбоору ошондой эле жергиликтүү бюджеттен. Жалпы сметалык баасы 2 миллион 695 миң сом болду. Ошону биз
3кө бөлүп карадык. Ошол жергиликтүү бюджеттен буга чейин биз ошол жаңыдан кадам таштап ушуну ишке ашырууну баштап атканда ИТУ жанагы РЭСтен ушул 6 трансформаторго разрешение алуу, уруксат алуу жана да башка ошол документ иштерин айыл өкмөтүбүз жергиликтүү бюджеттен колдоп берип атты. Андан сырткары 452 000 сомго тендер жарыялап, ошол мына электр чубалгыларын орнотуу иштерин ошол дагы майда чүйдөлөрүн алып, ошону айыл өкмөтүбүз жасатып берди. Андан сырткары коомчулук 650 000 сомдук ишин аткарды. Жанагы ошол көчөгө атын койгон инсандардын уул кыздары берип атышты. Андан сырткары ошол ар бир тургун 300дөн баштап 1000 сом, 2000 сом, 16 000 сомго чейин берип атышты ошол жеке тургундар. Анан бизде ошол Акжар Ош коому, Акжар Бишкек коому, ошондой эле азыркы учурда чет өлкөдө, Орусияда, Казакстанда, Кореяда эмгектенип жүргөн биздин айылдаштарыбызга да ыраазычылык айтып кетебиз. Алар дагы алыста болсо дагы ошол өз айылы үчүн кайдыгер эместигин көрсөтүшүп, ошол жакта болсо дагы колдоого алышты да. Андан сырткары бизге дагы эң чоң жардам болгон ушул USAIDтын жигердүү жарандар долбоору бизди аябагандай көп окууларды, тренингтерди өткөрүштү. Бизге ошол бир чоң сабак болду да. Себеби кандай иш баштасаң дагы элге маалымат туура жетпесе, ошондо жакшы кабыл алынбайт экен да. Качан элге туура маалымат жетсе, ошондо колдоого жакшы алышат экен. Ошол окуулардын бизге пайдасы аябагандай чоң болду. Андан сырткары бизге ошол топосъемка иштерин, андан сырткары дагы 994 000 сомго колдоо көрсөтүштү. Ушул мына 205 прожектор алып беришти. Анын 43-ü мындай 3 көздүү 150 ваттык, ал эми 163-ü, 162-си ошол жана ичкерки көчөдөгү 1 көздүү 50 ваттыктардан алып беришти. Ошентип 2 695 000 сомдук проектибиз 2 85 000 сомго аякталды. Жалпы ушул узундугу 8,5 километр жарыктандырылды.